жеңиштен кийин желекти дагы бербей атып берди деген дагы имиштер бар, ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Ооба, мен бул желекти атайын Чикагодон алдырып ушу жеңишимен кийин ушу октагондун үстүнө чыгып желбиретейин дедим эле, бирок выходко дагы уруксаты аябай суранып атып алдык. Андан кийин тиги мен октагонго берген октагондун үстүнө жаап кой десек убады. Бойдон кийин бербей коюшту, калпакты араң бергиле деп атат, калпакты кийип. Өзүн Бразилиянын элинин өзүнүн эмеси, каалоосу ошол. Эми ал жерде ошол Органдастанын бүт бразильдер уруштурду да. Турнирди, то есть. Ошолор уруштурду. Бразилиядан же бразилец утуш керек, же утсаң тынч эле кетер деген түшүнүк бар турбайбы? Ошол. Эми бар жерде баягы местный го. Местный публика. Жакшы. Анан баягы көп эле негизи ушул мушкерлик ММА тармакта көп сүйлөшүүлөр болот, көп мындай суроо жооптор баягы стандарттуу болот, кээ бирөө нестандарт. Меники бир нестандартный эмем бар. Суроо. Эсейди гонорарды бойдон кийин дароо гостиница, отелден, мейманканадан чакырып берет да. Сүйлөшүлгөн гонорарды. Көбүнчө уюмдар ошондой болуп берет. Найза болсо 15 күндөн кийин которот. Эми дүйнөнүн биринчи орунда турган UFC гонорарды кандай процессте берет? UFC организациясы боецтин карточкасына гана которот бул. Прямой, э? Колго бербейт. Америкада бул налог деген нерсе бар, ошол налогун алып калып, анан ар бир боецтин өзүнүн карточкасына которот. Боецтин карточкасы жок болсо которбойт. Башка бирөөгө которбойт экен. Менеджер или тренер. Только боецтин өзүнө гана которушат экен. А компанияга да которо албайт экен да? Да, компанияга да которушпайт. Боецтин өзүнө которот экен, анан ушу узагы бир жума болбосо 2-3 күндө уже гонорарың картаңа келип калат да? Картаңа келип.